Башчыңар менен кошо камаласыңар. Саламатсыздар урматтуу Туз KG каналыбыздын көрөрмандары. Сиздерди акыркы сааттагы маалыматтар менен тааныштырам. Каналыбызга катталып, ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Кыргызстанды Кытай басып кеттиби? Кандайдыр бир ички жана сырткы күчтөр Кыргызстанда анти-Кытай долбоорун баштаган сыяктанып жатат. Социалдык байланыш тармактарында Кытай басып кетти, Кытай жерибизди тартып алат окшойт деген провокациялык чакырык урандар активдүү уланууда. Бийлик дегенде көзү кызарган ички душмандар менен Кыргызстандын өнүгүшүн каалабаган, дайыма күн карама кылгысы келген сырткы күчтөрдө башка шылтоо калбай калды. Анткени Кыргызстандагы өнүгүү темпи кайда карабай ички курулуштар жаңылануулар жүрүп жатканы, азыркынын абийке көбөштөрүнүн ичин тарытып, анти-Кытай маанайын пайда кылуу аракетин кылышууда. Тилекке каршы карапайым элдин арасында бул жалган чакырыктардын курмандыгы болуп, чындап эле Кытай басып кетти окшойт деген бүдөмүккө кирип жаткандар да жок эмес. Башчыңар менен кошо камаласыңар. Орунбеков Кытай темасы боюнча эскертти. Орунбеков токтотпосоңор камаласыңар. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков чет элдиктер жөнүндө терс маалыматтарды саясатчылардын тарапташтары фейк аккаунттар аркылуу таратып жатканын билдирди. Президент болом деген түшүнүк акталган таруу кирген саясатчылар бар. Алар өздөрүнүн фейктер аркылуу бийликти жамандап, Кытай басып кетти, жерлер сатылып жатат, тышкы карыз көбөйүп кетти деген сыяктуу дооматтарды соцсеттер аркылуу таратып келишкен. Буга чейин Адахан Мадымаров, Алмазбек Атамбаев жана НПОчулардын фейктери таратып келген болсо, эми аларга Камчыбек Ташиевдин командасынын фейктери кошулду. Эми эртең ушуларды аныктап, кармап барып камап коюшса, эне аталары жана бир туугандары балдарыбызды жөн эле камап коюшту, кызыбызды жөн эле суракка чакырды деп наалып чыгасыңар. Ошондуктан азыртадан токтотпосоңор жакын арада башчыларыңар менен кошо камаласыңар, деди ал. Учурда коомчулукту козутууга аракет кылган аккаунттар аныкталып жатат. Акыркы учурда мына кытайлыктар эле бастыбы? Басты эмес. Булар ишин кылат. Ушундай көпөрөлөрдү, ушундай курулуштарды кылат дагы өзүнүн Кытайына барышат. Бирок ошол учурда биз дагы үйрөнөбүз булардан. Бир топ иштерди бүтүрүп алабыз. Ошондуктан мен айтып атканым, аны чочулап, аны тиги дүрбөлөтпөй элдин баарын. Сопсо мынакей ушул көпөрөнү биз 24-жылы 3 жолу тендер жарыяладык. 3 жолу. Бирөө да келген эмес. Мынакей аягында мына биздин кытайлык инвесторлор келип, ушул көпөрөнү салып берип атат. 144 миллионго, ой, акчасы аз экенде баарыбыз четке калкан. Бул болсо мына жазады. Молодец. Давай, молодец. Азамат. Чочулабай, тескенче шарт түзүп берели, иштеп берсин. Турабы? Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Урматтуу достор, азыр карасам Кытай каптап кетти, Кытай ушундай болот, мындай болот деп, кыскасы жазбаганды жазып, айтпаганды айтып, дебегенди деп, анан кийин азыркы президентибиздин ата жототунун устуна чейин асылып, булардын теги башка, анан Кытайдан келген дегендей маалыматтарды мындай искажение кылып, анан жашыруун бир секрет маалыматтар ушундай болгон деп туруп бир жалган мындай абройго шек келтирген маалыматтарды чыгарып, кыскасы ушундай тескери ушундай бир топтор, саясий топтор иштеп атат. Басып баратып кыргыз түкүрүп же кыргыз кусуп же мусор ыргытса, көзүнө мындай анча байкалбаган адамдар кокус ошол нерсени Кытай же болбосо бир англичанин бирөө жасап калса, аны аябай бир чоң кылмыш катары көрүп, жек көрүү менен карап, мамиле кылып, анан ошону видеого тартып, анан өздөрүнүн аккаунттарына чыгарат да, ошондойлордун баардыгын атайын группаларга таратып, анан кийин атайын ошол чагымчылдык максатта элдин гыжырын келтирүү. Бизде бир генетикалык негизде бир кандай десем, Манас эпосуна байланыштуу, анан тышкары Советтер Союзунун жүргүзгөн саясатынын негизинде ушундай бир мындай Кытай дегенде бир баягы өтө бир мындай душманды элестеткен бир генетикалык бир эс тутум бар да биздечи. Анан ошол эс тутумду ойготуп, ошол нерсеге кандай десем май чачып, анан бүгүнкү күндө абалды туруксуздаштырып, бир белекет болуп кетсе экен деген күчтөрдүн аракетин байкап атабыз да. Биздин укук коргоо органдары ошол чагымчыл адамдардын IP адрестерин, башкаларын жакшылап карап, байкап, анан бир чараларды көрүш керек. Себеби коопсуздук деген бул өлкөбүздүн коопсуздугу,
Анан кийин силер өзүңөр мында карасаңар, картадан карасаңар, биздин жаныбызда Киил деген Кытай турат. Нарыраак жакта Россия турат да. Анан биз Орто Азиядагы бир 5 мамлекет турабыз. Анан кийин алардын эң баягы аймак жактан кичинекейи ошо Тажикстан, анан Кыргызстан да. Анан эгерде биз өнүгөбүз десек, анда кошуналар менен карым-катышта болушубуз керек. Анын ичинде Кытай менен дагы. Албетте жанагындай бир мыйзамдык ченемдик актыларды оңдоп түздөп алып, чтобы эртеңки күндөрү өзүбүзгө чоң коркунуч келбей тургандай кылып, анан кийин мамилени күчтөндүрсөк болот.